Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфирде маанилүү маек, студияда мен Мурат Жолокеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз кышка даярдык, тактап айтканда электр тармагындагы чүйдөгү бүгүнкү күндөгү абал тууралуу сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокторду, адистерди чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Уметов Убайдылда Балкабекович, директордун ушул ишкананын коммерциялык маселелер боюнча орун басары, жана ошондой эле Райымкулов Бакыт Имашевич, өндүрүш техникалык бөлүмүнүн жетектөөчү адиси. Урматтуу адистер, коноктор, студияга кош келиптирсиздер. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Эскертип өтөйүн, түз эфирдеги эгерде айтылып жаткан ушул бүгүнкү күндө чүй аймагында электр энергия жана ошондой эле аны үнөмдөө, анын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу суроолоруңуздар, пикирлериңиздер, ойлоруңуздар болсо, анда 67 01 91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу коноктор, биринчи эле суроом, келиңиздер, күркүрөп күз келди, жакын арада кыш башталат. Даярдыгыбыз кандай болот сиздердин тармакта? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Чүй электр тармактар ишканасы боюнча бүгүнкү күндө биз 292 000 кардарларды тейлөө менен иш алып барып атабыз. Алардын ичинен 276 000 калк кардарлары, 16 000 абонентибиз юридикалык жактар, ишканалар, то есть ошолор менен иш алып барып атабыз. Область боюнча учурда 8 айдын жыйынтыгы менен акча чогултуу боюнча планды 103,74%ке аткардык. Же болбосо акча түрүндө 3 миллиард 341 миллион сом чогулттук 8 айдын жыйынтыгы менен. Жоготуу нормативи 11,61% болчу. Biz 8 ayın жыйынтыгы менен 8,9% менен түшүрүп жаптык. Дебитордук карызды 8 айдын жыйынтыгы менен 130 миллион 972 миң сомго кыскарттык. Учурда ошо быйылкы жылы июль айынан баштап ошо өлкө боюнча сан ариптештирүү боюнча жүрүп жаткан саясаттан биз дагы чүй электр тармактар ишканасы кем калбай ошого жардам беретинде биз ушу Мой свет деген тиркемени жалпы кардарларды, калк кардарларынын баарына ошол тиркемени жүктөө менен иш алып бардык. Бүгүнкү күнү 100%га 100%га аяктап калдык буюрса. Бул эмне дегенди билдирет? Бул тиркемени алгандар, теле көрүүчүлөрдүн баары эле билет, баарына жүктөлдү. Ошол счет квитанция таралбайт. Абонент менен инспектордун ортосундагы байланышты мындайча айтканда жоготот. Коррупциялык иштерди атпайбызбы? Ошолорду да кыскарат. Анан буюрса бул нерсе боюнча көп кишилер жакшы билдирүүлөрдү, ой пикирлерди айтып жатышат. Себеби эгерде жайдын күндөрү жайкы эс алуудабы, башка бир жака командировкага кетеби же туугандардыкына кетеби, ошо кайсы жерде болбосун, Кыргызстандын кайсы бурчунда болбосун, ошо чөнтөк телефон аркылуу светтин келген счетту төлөп кое берсе болот да. Анткени мынакей жакында эле менин өзүм ушул уюлдук телефонума тиркеме келди, баяндама келди. Тактап айтканда ошо канча суммага меники бир айда жагылганы, андан тышкары баардык түрлөрү бекитилген экен да. Кардарларга бизге окшогон жеңил эле болот экен да. Бирок ушул жерден да кай бир учурларда уюлдук телефондору жок, жана колдоно албаган жарандар болсо, бул ыктыярдуу түрдө төлөнөбү, мурункудай эле барып атайын кассага төлөсө болобу деген суроо да. Ал боюнча дагы биз бул учурду эске алганбыз. Эгерде кары-картаң ата энелер боло турган болсо же уюлдук телефондору бүгүнкү замандын талабына жооп бербей турган болсо, биз ал кишилерге суроолор боюнча ошол эсеп дүмүрчөктөрдү үйүнө чейин жеткирип беребиз. Ошол мурдагыдай эле эсеп дүмүрчөктөр менен төлөсө болот аларга. Бирок акырында бул нерсе жоголсо керек. Акырында эми бул интернетке, анан телефондун өзүн колдонуп атканда эч ким бизге эсеп дүмүрчөк алып келип бербейт да. Баарын эле мындай аралыктан төлөп атпайбызбы? Бул деле акырындап жоюлуп отуруп, ошол мезгилге биз деле жетебиз деген ойдомун. Мени көргөзүп коеюн, урматтуу теле көрүүчүлөр. Мынакей менин уюлдук телефонумда ушул Мой свет, же болбосо менин светим деген ушул мынакей тиркеме бар. Ушундай көрүп алсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн бүгүнкү күнгө чейин маалыматыңыздар жок болсо, көчүрүп алып, кенен кесир
шашпастан биздин агай коногубуз айтып өткөндөй эле Кыргызстандын кайсыл жеринде болсоңуз дагы уюлдук телефон аркылуу эле келген акчаны төлөөгө мүмкүнчүлүк шарттар бар экен да. Чындыгында абдан убакытты үнөмдөйт экен да, андан тышкары ыңгайлуу экен. Келиңиз азыр эми мен суроону урматтуу Бактымашевичке сизге улантсам, айтсаңыз күздө атпайлыкпы, кыш мынанке келатат. Техникалык абал кандай сиздерде? Кышта баягы өчүрүүлөргө азайтуу максатында иштер жүргүзүлүп атабы? Оңдоо иштери жүрүп атабы техниканы? Биздин энергетиктердин кышка даярдыгыбыз кыш бүтөөрү менен жазында эле март айынан баштап башталат. Себеби деген мына өзүңүздөр билесиздер, 25 апрель 23 жылы эменин министрлер кабинетинен 220 токтому чыккан. Кыргыз Республикасынын экономикалык тармактарын жана калкын кыш күз 23-24 жылга кыш күз мезгилинде даярдоо жөнүндө. Ошонун негизинде биздин головной эмебиз НЭСТен алардан приказ чыккан, и биз дагы өзүбүз предприятие боюнча атай үчүн ошол кыш күз мезгилде даярдаш үчүн штаб түзүлгөн. Ошол штабта деген конкреттүү ар бир кишиге эмне жумуш жасаш керек, кайсы жумушту жасаш керек, и убактысынан бери жасаганга атай үчүн программа түзүлгөн да. Ошол программанын негизинде марттан да башталды дедим да. Ошол марттан баштап бүгүнкү күнгө чейин ошол программа менен иштеп келе жатабыз. Эми технический жагынан айтып өтө турган болсок, кыш күз мезгилине капиталдык оңдоо, учурдагы оңдоо деп бизге экиге бөлүнүп кетет ремонтторубуз. Ошол ремонттордун капиталдык оңдоого 25 көмөк чордону, 390 километр линия жана высоковольтный 35 киловольттун өйдө, 185 ТП жана 427 километр ВЛ 10 киловольт аба чубалгысы каралган ремонтко. Ошолордун бул капиталдык ремонт боюнча. Учурдагы оңдоо боюнча бизде деген каралган 99 көмөк чордону жанакы 35 киловольттун өйдө, 2202 километр аба чубалгысы 35 киловольттун өйдө жагы, и 5181 ТП КТПлар каралган да. Бүгүнкү күндө ошонун где-то 95-98% аткарылды десем болот. Эмебиз боюнча, план боюнча бизге берген сроктору бул 1 октябрга бүт основной жумуш бүтүш керек, ремонттор бүтүш керек да. Ошондон кийин анан бизге деген өйдө жактан комиссия келет. Мына бүгүнкү күндө текшерүүлөр жүрөт экен да. Комиссия келди, НЭСТен келип биздин кыш күз мезгилине даярдыктарыбызды объектилерге чыгып, ар бир объектини карап текшерип жатат. Бир суроо. Карапайым калкта бүгүнкү күндө сөздөр жүрүп атат. Кышында ошо электр энергия менен үйлөрүн жылуулатуу токтотулат, болбойт деп. Бул канчалык деңгээлде чындыкка жанашады? Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, электр энергиянын жетишсиз болуп жатпайбы? Мисалы биздин деген Кыргыз энерго системабыз где-то 15 миллиард 150 миң болуш керек эле. Мен боюнчачы. Ошонун деген технический потеряларын баарын алып эметкенден кийин где-то 13,5 миллиард киловатт-час электр энергия эмеге кетет да, жанакы экономикага, калкка кетиш керек да. Анан ошол жетишпей жатат. Ошон үчүн биз деген бөлөк мамлекеттерден бүгүнкү күндө сатып алууларды жүргүзүп жатабыз. Где-то өткөндө айтуу өттү, где-то 3,8 миллиардга чейин электр энергияны сатып алабыз. Жанакы электр энергиянын да жетишпей атканына байланыштуу, балким кыш күз мезгилинде мощностью мындай светти өчүрүп салуу эмес, мощностьун азайтуу жүргүзүлүшү мүмкүн да. Эгерде ошол жарандардын үйү
бир гана электр энергиясы менен жылуулатууга ыңгайлаштырылган болсо, анын документациялары туура келсе, ал жарандар эмне кылыш керек деген суроодо. Ушуга мен жооп берип коеюн ушул суроого. Так, область боюнча бүгүн бизде 909 көп кабаттуу үйлөр же болбосо абоненттин саны 15583 абонент борборлоштурулган жылуулук системасына кошулган эмес. То есть буларда башка альтернативный источник жок жылытканга, жылуулук боюнча. Аларга эч кандай өчүрүү болбойт быйылкы жылы. Алар ошол кандай буга чейин электр энергиясын жылуулук үчүн колдонуп келсе, ошондой эле колдоно беришет. Анан башка абоненттерге эртең мененки часы утреннего, вечернего максимума деп коет. Эртең менен саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 9-га чейин. Ошол мезгилдерде 5 киловаттка чейин жанагы акылдуу счетчиктерден өчүрүүлөр жүргүзүлөт. Жок, өчүрүүлөр эмес, чектөөлөр жүргүзүлөт. Ал чектөө дагы берилген лимиттен ашып кетсе өчүп калат. Ал берилген лимиттен ашып, ошо 5 киловаттан ашыкча колдонгон мезгилде өчүп калат. А так ошо 5 киловатт бул турмуш тиричилик жактан эметкенге канча лампочкасы болсо, лампочкага, холодильникке, телевизорго жетет. Демек, мындай жалпылай айтып кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы калкта кай бир учурларда айтылып жүргөн, ушу кыш мезгилинде Чүй облусунда, Бишкек шаарында электр энергиялары өчүрүлүп, жылуулук системасына кошулган деген сөздөр дээрлик чындыкка жанаша эмес экен. Жөн эле мындай ызы чуу сала бербейлик, адистер айтып атат да, үнөмдүү деп айтып калдык да, келиңиз эми ушуга кененирээк токтолуп өтсөк да, чындыгында эле электр энергиясын үнөмдүү колдонуу быйыл өтө зарыл. Себеби жаратылыштын ысык быйыл жай болгондугуна байланыштуу, суунун аздыгына байланыштуу, баягы биздин КЭСтерде көлөмү суунун аз болуп атат да. Ошол себептен кантип үнөмдүү колдонушубуз керек. Анын үчүн эмне кылышыбыз керек? Өзүңүз айтып аткандай эле, балким ноу-хау, жаңы технологиялардан лампочкаларды алып колдонсок болобу, кичине маалымат берип кетсек. Эми өзүңүздөр байкагандай, бул жаратылыш табигат экен. 4-5 жылда ушул бир айланып турат экен. Кайталанып турат. Баягы суу аз болуп, мөңгүлөрдүн эриши бир аз бир эле Токтогул суу сактагычында эмес, мына Таластагы, Киров суу сактагычында, Нарындагы, Орто Токойдо, биздин агып аткан эки Капчыгайдан келип аткан Аламүйдүн жана бул аларча суусу деле азайып калып атат, көрүп атпайсызбы? Ошонун негизинде быйыл кыш бир аз катаалыраак болот. Мен ушу кардарлардын баарын чакырып кетет элем электр энергиясын үнөмдүү пайдаланганга. Бул нерсе азыр бир эле биздин мамлекетте болуп аткан жок. Мына кече интернетке чыгып атат, Тажикстанда массалык түрдө өчүрүүлөр болуп атат деп. Биз ошо массалык түрдө өчүрүүлөр болбостун аракетин азыркы күндөн баштап жасап атабыз. Ремонт иштери аябай толук жүрүп атат, кызуу бүтөйүнөп калды. Буюрса ушу элди дагы чакырып кетет элек, үнөмдүү пайдаланып, ушу күз-кыштан жакшылап өтүп кетсек, бул ушу элдин да жардамы болот эле. Кандай, мынакей, кандай, сиз анда жооп берип коюңузчу, урматтуу Бактым аша, сиз техник катарында кандай үнөмдүү колдонуунун каражаттары бар да? Үнөмдүү колдонуш бул энергетикага чоң салым кошот. Анан экинчиден бул энергетиктерге эле эмес, бул ар бир кардардын чөнтөгүнө да чоң салым кошот да. Себеби канчалык үнөмдүү колдонсок, ошончолук ар бир эменин үй бүлөнүн бюджети ошончолук өзүлөрүнө көп калат, бөлөк эмелерге колдонуш үчүн. Ошон үчүн чакырык бул мен жакында болуп калдым, 2024 жылы үнөмдүү колдонуу боюнча Кабинет министринин уровенинде бир чоң эме то ли положение, то ли статья, то ли ушундай бир нерсе чыгат болуш керек. Ошондо деген жакшы мероприятиялар түзүлөт болуш керек. Бул ошондо деген тетиги үйлөрдүн биз азыр бүгүнкү күндө айтып атпайбызбы? Энергия үнөмдүү лампочкаларды колдонгула, А класстагы электроприборлорду колдонгула депчи. Ал жерде болсо деген тетиги эменин зданиянын фундаментинен баштап уже энергосбережение деген мероприятие менен уже курула баштайт да. То есть биздин деген
күндү караган терезелер көп болуш керек дегендей, же болбосо тиги бүгүнкү күндө татынакай строительный материалдар чыгып атпайбы? Заманбап. Ошол заманбап материалдарды колдонуп, үйдө электр энергия эмес, ошол эле энергияны колдонуу, экономдоо эмелерге чейин алып барышыбыз керек да. Буга чейин эми Советтер Союзунда аларга көп көңүл бурулбай келген. Бүгүнкү күндө ушул именно энергияны экономдош боюнча чоң проблемалар көтөрүлчүдөй болуп турат да. Эми бүгүнкү кардарларга эмне деп чакырык жасамакчыбыз? Жанакы эле айткан, мурун болсо жанакы лампа накаливания деп койчу 100 ваттык лампа колдонсок, бүгүн 8 ваттык заманбап лампочка колдонсок, ошол эле жарыкты берет. А электр энергияны болсо эмес айтып тургандай 8 ватт и 100 ватт. 92 ваттка ар бир лампочка экономдоп атат да. Ошондо эле деген ойлоп көрсө, бир 5 лампочка жакса эле 90 деп койсок 450 ватт ар бир үйдө эконом болуп калып атат да. Анан жанакы эмелер чыгып атат, приборлор чыгып атат, холодильник, стиральный машина деген. Ошол жерде жазып атпайбы? Прям эме депчи, класс А депчи, эконом А плюс дегендер чыгып атат. Ошолорду колдонсо, жанакындай эконом көп болот эле дагы, бизге дагы жакшы болот эле, себеби электр энергиясын аз болуп, азго үнө эметип колдонуп, и алардын дагы акчалары калкка да жакшы болот. Негизи взаимовыгодный болмок. Ооба, урматтуу, бизге бу агай айтып өткөндөй эле, чындыгында час пик деп коебузго, эртең менен кечинде электр энергия көп колдонулчу мезгилдерде кереги жок приборлорду өчүрүүгө аракет кылышыбыз керек да. Бизде кай бир учурларда 4 бөлмө болсо 4 бөлмөнүн тең жарыктарын күйгүзүп койгон учурлар кездешет. Андан тышкары үтүктү сайып коюшат, башканы сайып коет дагы. Ошол учурларга туш келип, сиздерге чоң залакасын тийгизип атат да, техникага дегеним да. Ошол эме жөнүндө айтып коеюн дедим эле, тиги балким кээ бирөөлөр көп түшүнбөй калышы мүмкүн да, эмне үчүн тиги час пик деп коет. Эмне үчүн ошол убакта деген биз светибизди өчүрүшүбүз керек, эмне үчүн биз ошол убакта экономдо этишибиз керек депчи. Себеби биз деген мониторинг кылдык. Ар бир саат сайын эменин нагрузканы алып турабыз да. Эртең менен саат 7ден баштап 9га чейин жанакындай завод, фабрика дегендердин баары иштей баштайт да. Ана келгенден кийин болгон эмеге электроприборлордун баарын включение болот да. Анан деген эртең менен кардарлар турат, эртең менен жумушка даярданыш керек. Алардын баары бир моментте болгон нерсесинин баары сайгылат дагы биздин эмебиз, ошол убактагы потреблениебиз резкий скачок болуп өйдө көздөй кетип калып атат да. Ошон үчүн баягы сураныч деп атканыбыз жанагы эме боюнча дагы договор түзгөндө дагы именно час пикке азайтыш керек дегенибиз ошондон да. Ошол убакта деген, кереги жок приборлорду. Мен чайник керек, себеби деген чай ичишибиз керек да. Ошол эле убакта чайник сайып атканда обогревателди өчүрүп кое туруп дегендей эмеде суранычтар, эме договорго да ошондой түзүлгөн бир эмебиз бар да. Сиз айтып өттүңүз, мынакей бүгүнкү күндө 292 миң баягы физикалык жана 16 миң юридикалык кардарларыңыздар бар. Саны статистикалык маалыматтарга көз жүгүрүп көрсөк, ички миграциянын кесепетинен чүйдө көбөйүп атабы жана анын бүгүнкү күндө биздин электр энергияга көрсөткөн залакасы кандай болуп атат да? Эми статистиканы карап көрсөк, бир жылда бизге ошо 10%ке жакын өсүш болуп атат электр энергияны колдонуу боюнча. Бүгүнкү күндө Чүй областы боюнча жаңы конуштардын саны 154кө жетет. Ошо 154 жаңы конуштардын көпчүлүгү ушу акыркы 10 жылда пайда болгон конуштар. Булар ошол жумушсуздуктун же башка себептерден улам ушу ички миграциянын өзүбүздүн эле жарандардын ушул борборго жумуш табуу үчүн же башка маселелер боюнча ушу көчүп келип ушул жерден жайгашып аткан тургундар болуп эсептелинет. Эми ошолордун баарына баары бүгүнкү күнү электр энергиясын алып атышат. Биздин мындайча айтканда сеттер баягы илгерки 70-80 жылкы бойдон турат. Эми ошолордун баарын жаңыртуунун үстүндө бүгүнкү күнү иш алып барып атабыз. Бирок жанагы жогоруда айтылгандай, ошол кишилердин баардыгы, тургундардын баардыгы, кардарлардын баары ошол бүгүнкү күнү түшүнүү менен ошол азыркы айтылгандай
үйлөрүн жылуулап күз келип атканда кыштын алдында жанагы айтылган приборлорду ошол лампочкаларын жанагы бүгүнкү заманбап бүгүнкү күндүн талабына жооп бере турган приборлор менен колдоно турган болсо бизге чоң жардам берген болот эле. Көмөк чордондорун абалгандай болуп атат, мынакей абоненттер саны көбөйүп атат деп атат, урматтуу Бактимашевич. Жетиштүү эле болобу? Негизи эле быйыл кышта бээрдик өчүрүлөр болобу, болбойбу деген суроо да. Биздин эмеден директор айтып өткөндөй, жылдан жылга деген стабильный электр энергиянын колдонусу жылдан жылга көбөйүп келе жатат. Бул себептерини бизде промышленность деген көбөйүп атат, элдин калкынын саны көбөйүп атат. Ошого байланыштуу биз дагы ошого жанагы капиталдык курулуш боюнча өзүбүздүн жанакы башында айтып өткөндөй мероприятиябыз бар. Ошого деген иштерди алып жүрүп атабыз. Мисалы быйыл деген 9 көмөк чордондун мощностьтерин көбөйттүк. Баягы подстанция деп атпайбыз көмөк чордон, ошол подстанциялардын 9 көмөк чордондукун более мощный, чоңураак немеге күчтүү эмелерге алып бардык. Бул жана чоң көмөк чордондордо. А берки жана ТП КТПде дегенден быйыл 2 ТПнын мощностьун көбөйттүк. Андан тышкары тиги аба чубалгыларын, кошумча аба чубалгыларын куруп жатабыз да. Ошол жылдан жылга биздин дагы көмөк чордондордун эмелерин көбөйтүп келе жатабыз. Себеби деген мурункудай калтыра турган болсок, ал деген уже перегруз деп коет, перегруз менен чыгып калышы мүмкүн. Ошого алып барбаганга аракет кылып, жанакындай мероприятияларды башында айтып атпадым беле эме депчи, замер эме депчи, ошолордун баарын көрүп турабыз дагы, анан анализ жасап турабыз. А бүгүнкү күндө көмөк чордон уже номиналга келип калды. Эртеңки күндө бул перегруз болот. Ошон үчүн бул көмөк чордондун мощностьун көбөйтүш керек. Дегендей мындай мероприятияларыбыз бар. Ошол менен жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө жанакы ремонтный компания бүтүп калды. Анализ жүргүзүп көрсөк, быйыл кышы менен перегруз деген болбойт деп ойго келип жатабыз да. Көмөк чордондордун акыбалы жылдан жылга жакшыртып келе жатабыз. Демек, ушундан биз натыйжа жыйынтык чыгарып койсок, урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр Чүй облусунун кай бир айылдарында, райондорунда электр энергиясы өчүрүлүп турган учур болуп атат да. Калк түшүнбөй атат да, эмне үчүн азыр кыш келе электе эле бизде светтибизди өчүрүп атат, эмне эконом болуп атабы деп. Мунун эң башкы себеби, урматтуу биздин адис айтып өткөндөй эле, Бактимашевич, учурда кышка даярдык көрүп, ошол көмөк чордондорду жана башка керектүү кышка даярдыктар жүрүп турган учур, кызматкерлер иштеп аткан учурда алардын ишине тоскоолдук жаралбаш үчүн сөзсүз түрдө электр энергиясы өчүрүлөт. Ошол себептен кеминде болобу, жайылда болобу, соклукта болобу, алам бүтүндө болобу, учур менен маал менен азыркы мезгилде электр энергиясы өчүрүлүп атат. Ошону туура түшүнүп коюңуздар. Себеби азыр кышка камынып алсак, кышында Кудай буйрса, тынч электр энергиясы өчпөй, аман эсен чыгып кетебиз кыштан. Туура айтамбы? Туура айтасыз, эң туура айтасыз. Себеби ушунда баса белдеп кетсек да, өчүп калып атат деп азыр ыз учу салып аткан элдер да болуп атат да. Келиңиздер, убактыбыз акырындап соңуна келип калды. Сиздерге эркин микрофон берейин. Айтылбай калган дагы биздин ушул электр энергиясы тармагындагы сөздөрүбүз болсо, кайрылуңуздар болсо, эркин микрофон сиздерге, телекөрүүчүлөргө. Эми Кудай буйрса, урматтуу телекөрүүчүлөр, чүйлүктөр, биздин жакшы пландарыбыз бар. Мына 292 миң кардарылын бүгүнкү күндө 72 миңи акылдуу эсептегичтер менен камсыз болгон. Келечекте дагы ошо биз бардык калган 220 миң абонентти дагы ошо акылдуу эсептегичтер менен камсыз кылып, бул армия контролеров, инспекторов деп атат, ошолор бир аз кыскарат. Анан ортодогу абонент менен инспекторлордун ортосундагы баягы байланышты үзөлү деп ушундай пландарыбыз бар, Кудай буйрса. Анан мынау келе жаткан кышты 23-24 жылды күз-кыш мезгилин ушу жакшылап өткөрүп алалык. Мен силердин баарыңарды ушул быйылкы кышта электр энергиясын үнөмдөп пайдаланууга чакырам.
эгерде биздин инспекторлордун арасынан же болбосо биздин кызматкерлердин арасынан бир кандайдыр бир мыйзам бузуучулук же башка маселелер болуп аткан болсо 33-83-04 телефонуна чалып ошол жакка кабарлап койсоңуздар болот. Биз бардык убакта ыкчам чара көрүүгө аракет кылабыз. Телефон номерди бир жолу кайталап койсоңуз. 33-84-04. Рахмат. Сизге, урматтуу Бактымаш. Мен дагы ушу Чүй областынын элине кайтылып кетер элем. Келгилечи биз дагы жыл сайын кышкы даярдыктарды көрүп, сиздер үчүн деп, сиздердин электр энергиясында болгон өчүрлөр болбосун деп эмгектенип келе жатабыз. Силер да бизди туура кабыл алып коюшуңуздарды өтүнөбүз. Себеби жанакында айтып аткан өчүрлөр болот экен. Кышка даярдыкта өчүрлөр болот экен. Же болбосо жанакындай аварийный ситуация болуп кетет экен. Столбаны сүзүп кетет машина дегендей, ар кандай түрлүү нерселер болуп кетет экен. Ал үчүн сиздерден кечирим сурайбыз. Аларда келип болтурууга аракет кылабыз. Сиздер да бизди түшүнүп, бизге дагы жанакындай сөзсүз эле жаман жактарды эле эмес, сиздер дагы бизге кандайдыр жакшы каалоолорду же болбосо деген бизге деген мероприятияга колдонуучу жакшы идеяңар бардыр, балким силерде жакта дагы көптүр көрсө көл болот дегендей силер жактан да жакшы эмелер чыгып калышы мүмкүн. Ошолорду дагы бизге берип турсаңыздар, барыңызга ден соолук, бакыт таалайык, кыштан аман өтүп, бизге жүзүбүз жарык болсун таалайм. Ооба, жогоруда коноктордун айтканына мен да кошулуп кетмекчимин. Чындыгында эле электр тармагында иштенген кесипкөйлөр биздин колдообузга муктаж. Колдообуз биздики эмнеде? Бир гана электр энергияны үнөмдүү колдонууда. Себеби кыш келатат, даярдыкты эрте башташыбыз керек. Орустар айтмакчы, жайында чанаңды даярдай дейт эмеспи? Ошол себептен бүгүнкү күндөн биз кышка даяр болушубуз керек. Үнөмдүү лампочкаларды колдонойлук. Андан тышкары биздин кесипкөй адистер айтып өткөндөй эле жаңы багытындагы жаңы аппаратураларга өтөлүк. Негизи эле биз ар бир өзүбүз жаран катары, Кыргызстандын атуулу катары электр энергиясын дагы бир жолу үнөмдүү колдонууга сиздер чакырып кетмекчимин. Ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.